Assalamu alaikum, бүгін сіздерге қызықтуу чыгарылыш. Бұл видеода жаңылыштық жолун тандайсыз, же жаңылбоочу жолду тандайсыз. Сіздер түшүнүү менен видеону көрүп, каналга катталбасаңыз, каналга катталып, класс басууну унутпаңыз. Бүгүн сиздин ой жүгүртүүңүз кандай экенин өзүңүзгө өзүңүз баа берип коюуну эсте калтырың. Бул логикалык суроолор кээ бир адамдарга оңой болуп түйлүшү мүмкүн, кээ бир адамдарга бул кыйын суроолор болуп тийиши мүмкүн. Анда биринчи суроодон болсун. Хандын жардамчысы вазирди кетирмекчи болушат. Ошондо хан эки баракка жазат. Бирөөсүнө кет деп жазат, экинчисине дагы кет деп жазып коет. Негизи бирөөсүнө кал деп, экинчисине кет деп жазыш керек эле. Тилекке каршы вазирди кетирүү максат болгон. Бул жазууларды вазир байкап калат. Экөөсүнө тең кет деген жазууларды. Айтыңызчы эми, ошол учурда вазир кетпеш үчүн кантип өзүн сактап калуу арга табат? Жооп. Эки колундагы барактын бирөөсүнүн алат дагы хандын очогуна шарт салып таштап жагып ирет. Вазир мындай дейт: азыр кал деген жазууңузду жагып ирдим. Эми сиз колуңузду ачыңыз. Ал колуңузда кет деген жазуу бар дейт. Ошентип хандын айласы кетет. Вазир ошентип хандын жардамчысы болуп калып кетет. 20 жыл түрмөдө отурган Зекке полиция башчысы түрмөдөн алып чыгып мындай суроо берет: эгерде сен бул түрмөдөн чыккың келсе, сага мүмкүндүк берем дейт. Бирок бир шарт менен. Бул эшиктерден бир гана жолу менен кирип, кайра кирип калбашың керек. Тескерисинче акыркы эшиктен сыртка чыгып калууң керек деп сөзүн аяктайт. Ал учурда Зек эмне кылып чыга алат бул эшиктен? Жооп. Бул эшиктен жогоруда айткандай түрмөдөн алып чыгып суроо берген эле. Эми экинчи эшиктен жолун улантат. Ошентип сыртка чыгып калат. Ал нерседен канчалык көп алган сайын ошончолук эсеге чоңоет. Кочсоңуз кичинере берет. Жооп чукурдук. Жер чукуган учурда. Студенттер баары бирге сабакта отурган учур эле. Ошол учурда мугалиме баракка тоголок болгон фигураны сызат. Бир студент баладан сурайт: мен канча үчтүк тоголок фигураларды сыздым дейт. Ал студент 9 деп жооп берди. Туура деди мугалим. Кийинки студент кызды тургузуп көргөздү. Айтчы, бул канча үчтүк фигураларды сызыпмын дейт. Студент кыз 11 деп жооп берди. Анда мугалим туура дейт. Эми сиздер жообун айтыңыздарчы. Эмне себептен эки студенттин тең жоопторун мугалим туурага чыгарды? Жооп. Эки барактын бирөөсүнө 9 үчтүк фигураны сызат. Экинчи баракка болсо 11 сызат. Ошондо жообу экөөнүкү тең туура болуп калды.